Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, бүгүн биз Айзада Жамгырчиева менен маектешебиз. Саламатсызбы Айзада? Саламатсызбы? Мен саламатсыз кандайсыз? Рахмат, жакшысыз. Аман эсен. Шүгүр. Көптөн бери планда атабыз, Ооба. Жылы эле атат. Айзада Жамгырчиева бошобойт негизи. Ой, азыр дагы жаңы кызматка келгендиктен аябай убактым аз болуп атат. Сизге дагы азыр жумуш учурунда качып келдим десем болот. Барып келе алайын деп качып келдим. Чоң рахмат, чындыгында. Келип бергениңерге чоң рахмат. Анан кызмат ордуңар кут болсун. Рахмат. Кандай экен директорлук? Аябай чоң жоопкерчилик экен. Буга чейин мен өзүм эле жоопкерчилик алып жүрсөм, азыр кол алдымда иштеген 20 жакын инсандын айлык акысын, маселесин чечүү эки Айзаданын андай алсыз ийинде чоң жоопкерчилик дагы кое берет экен да. Тигинин башы ооруйт, тигинин ичи ооруйт. Ооба. Мен манайым жок, мен кете берсем болобу же мындай эмне дээримди билбейм да. Болбосо буга чейин баарыбыз эле кесиптеш болуп жүргөнбүз да. Анан бир учурда эле музыка телеканалынын продюсери болуп калганда, баягы аларга же өйдө айта албайт экенсиң. Азыркы учурда эми ал жакка дагы баягы сырттан иштеп калбадымбы? Анан көрүп менде суктануу пайда болду да. Жапшаштыруу эле мындай тыкылап сонун иш алып барып атат депчи. Суктангандар болот го, айтып атабы? Суктангандар болуп атат, бирок кантип кимдин жардамы менен келип калган дегендер көп болуп атат. Ачык айтканда. Жаш кыз эле, жаш кыздын колдоосу ким болду экен, кайсыл жактан экен дегендер көп болуп атат. Ошондой суроону бере албай атат окшойсуз да. Берейинчи. Берейин. Каяктан директорлук? Билесизби, эми бул нерсе Канат Култаев сунуштады. Чоң биздин улуттук телерадио берик корпорациясынын бүтүндөй программасын кароочу көркөм жетекчи болуп кетти. Анан ордуна биздин эле кесиптештерден алыстан келбесин деп, анан кесиптештер сүйлөшүп мени сунушташыптыр. Анан ошентип эле келип. Өзүңөр сунуштаган жоксуңар? Өзүм сунуштаган жок, мен билген жоксуңар анын да. Мен айтып берейинби? Үйдө жумушка эки иш чарам бар эле. Анан душка түшүп, жакшынакай болуп, анан мен өзү кыска кийинбейм да. Анан бүгүн кыска кийингим келип кетти, эмнегедирчи ошол күнү. Анан кыска кийинип алып, анан көчөгө чыксам эле Канат Култаев чалды мага. Жумушка келип каласыңбы депчи. Анан эмне болду деп ошентсем, чочуп кеттим да. Бир нерсе туура эмес кылдымбы же, туура эмес сүйлөп койдум беле депчи. Анан барсам эле биздин директорубузга киргизди, кирип анан сен ушундай продюсер кыла алып аткан дегенде эле оозуму ачып деп же этегимди мынтип тартып. Узун кийинип келбейт. Ошол учурдан тартып 2 күн ойлондум. 2 күн жок, мен болбойм деп. Каршылыгыңарды көрсөттүңөрбү? Каршылыгымды көрсөтүп, анан кийин келдим. Жалпы көрүүчүлөргө салам. Сайма Телеком компаниясынан үй интернети жана ТВ интернети алгачкы кошулган 6 айга жарым баасында акция 2023 жылдын 31 июлуна чейин гана. Мындан тышкары телевизор үчүн приставка акысыз. Сайма Телекомго туташып бардык артыкчылыктардан рахат алыңыз. Секундасына 100 мегабитке чейин жогорку ылдамдыктагы чексиз интернет. 200дөн ашык телеканалды камтыган интерактивдүү телекөрсөтүү. Старт жана О кино кинотеатрларында жап-жаңы кинолор. Онлайн телеберүүнү башкаруу жана YouTube'ду сыналгыдан көрүңүз. Мен Сайманы күйгүздүм, достор. Сиз дагы кошулуңуз, сизге сөзсүз жагат. Эми буюрса игири калайбыз. Ал боюнча игири калайбыз. Азыркы учурда шаарыбызда мындай көчөдө менден көбүрөөк да убакытча басып жүрдүмдачы. Анан көрүп алып, жаңы окууга тапшырып жүргөн абитуриенттерди көрүп алып мен суктанып атам да, өзүмдүн ошол кезиндеги абалымды эстепчи. Айзаданын ошол кездеги абалы кандай эле? Мындай шаарга келгендеги ким болом, эмне болом, кандай киши болом, кандай адам болом деген. Шаарга келгенде эки бети кып-кызыл, таластан ушунчалык амбициясы аттын башындай, айгырдай болгонубуз келген. Монталы, Бир болбойчу.
Анан ошол амбициямдын кандайдыр бир пайызын ишке ашырдым деп ойлойм, бирок келген месимде шаарда биздин бир дагы жакын тууганыбыз жок эле, үйүндө жашаган. Анан эми баары алысыраак туугандарыбыз, үйдөгүлөр жашайсың ошол жака барып дегенде эле мен айткам, жок, мен аяка жашабайм. Анткени мен эмнегедир көзүм ачыктай болуп билип эле иш чаралар болот, мен дагы бир жака кетип калам, мен курска барам, үйдө турбайм. А бирөөнүн үйүндө жашасаң, сен эмне кылышың керек? Эшигин шыпырышың керек, идишин жуушуң керек, тамак жасаш керек. Тамак жасаш керек, жагыныш керек дегендей. Ошон үчүн биринчи курста эле апам экөөбүз келип шаарды түшүнбөй адашып, улуттук университетке тапшырып, анан кийин жатаканасына жатып калгам. Жатаканасында 3 жыл жашадым окшойт. Баягы студенттердин арасында бул апчаганы көргөн кыз деп ушинтип коет го. Ошондой турбайбы? Сен 7-чи жатаканада эле жашап жүрбөдүң беле деп жашап демакчымын. Ооба жашагам, мен ал нерсени жокко чыгаргым келбейт. Ооба жашагам жатаканада дешенсе, ошондо эле тыңгыз болчусуң деп ушинтишет. Монтип коет го кыргызда. Тигин ити чөп жеп атат депчи. Азыркы учурда Айзадан ити чөп жеп атат да. Итим чөп жеп атабы, какта жүрөт? Анан кайсыл убактан башталды? Эмнеге мындай Айзада болуп калды? Ой, эмнеликтен болду бул? Ошондойбу, Айзада болду. Мен сизден угдум. Мен жеке мындай көрө албастык эмес бул. Көрө албастык эмес, тескерисинче мамлекеттик иш-чараларда, концерттерде, тойлордо деле бир жакта алып барып деле мындай телеберүүлөрдүчү бүт Айзаданын аты аябай көп айтылат да. Анткени азырынча кыз алып баруучу жок болуп атат. Кыз алып баруучу өткөндө да интервьюда айттым эле. Кыз алып баруучу бизде аз болуп атат. Кыргыз тилинде алып барган же билбейм, Кудайдын берген буйругудур, мага берген насибидир, мага берген кандайдыр бир мүмкүнчүлүгүдүр. Бирок алып баруучу кыздар жок дегенибиз менен Кыргызстанда канча телевидение бар, ошончо дикторлор, алып баруучулар бар дегендей. Мен ойлойм, бул нерсе адамгерчиликтен болуш керек. Мен эч качан мага сунушталган концерттин баасы момча десе, мен момчага алып барам деген учур болгон эмес. Мен азыркы күнгө чейинби? Азыркы күндө эми тойлорго гана ошондой шартым бар. Бирок мамлекеттик иш-чараларга, кайрымдуулук иш-чараларга мен ар дайым бекер деле алып барып коем, ыраазычылык кылып бензин куюп берип койсо, макияжыма төлөп койсо деле алып барып койгон учурларым болгон. Тойдон бир эле баа бар, андан түшпөйм. Канча? Унутпайм. Чалып сурап албайсызбы мен менеджеримден? Баягы кыз алып баруучулар дегенде ойлоп кеттим да, Нурзат Токтосунов эжекебиз эми ал дагы укмуш керемет алып барчу да. Ооба. Сонун алып барчу. Анан бирок токтотуп койду да, чектөө коюп койду окшойт да өзүнө. Андан кийин Назира Айтбекова эжекебиз деле мисалы сонун алып баруучу, мисалы азыркы алган интервьюларын көрүп мен суктана берем да, ой, сонун алып барат депчи. Анан Айзада Жамгырчиева. Бирок тиги эки эжекебиз мындай көп деле чыкпайт иш-чараларга, көп деле алып барышпайт. Анан бир эле Айзада болуп калдыбы дейм азыр мындай. Сиз байкап атсаңыз демек ошондой? Мага билинбейт деле. Эс алуу барбы эмне? Жеке жашоом жок болсо эс алуу жок да. Жеке жашоого переход. Өзүңөр көрдүңөр. Алып баруучулардын ушунусу кыйын да, ушунусу сонун да. Өздөрү эле акырын алып кете берет линиянычы. Келе жеке жашоого тесин да. Эмне болот жеке жашоодо? Жеке жашоодо ушунчалык мындай таң калуу болду десем болот. Мындай эркектерге болгон таң калуум дагы деле мындай күчөп, эркектер ушундай эркектер бар турбайбы деген. Эмнеден келди бул? Анткени мен кээде жаңылышып кетем. Айзаданы жакшы көрүп атышабы же сахнада жүргөн Айзаданын образын жакшы көрүп атышабы деп. Же спорт залда жүргөн Айзаданы. Спорт залда жүргөн Айзаданы жакшы көрүп атабы же инста блогер Айзаданы жакшы көрүп атабы, ошол нерсени түшүнбөй кетем. Азыркы учурда жоопкерчиликсиз, сөзүнө турбаган, мындай. Мен ойлойм да, эркек деген мындай сөз берди, сөзүндө туруш керек да, аткаш керек. Мисалы, сөзүнө турбаса, демек мен аны эркек деп эсептейм. Бирөөгө тийип атат да азыр бул сөз, Бирөөгө бир канчага тийип атат. Эмнеге бирөөнөдү? Эмнеге бирөөлөдү? Ооба. Ошондой учурлар көп болуп кетет да. Анан жеке жашоого мындай өзүмдү дагы көп мен бир адамды сүйүп калсам, катуу сүйүп калам, берилип кетем, жумушумду таштап коем, проектлерди таштап коем, ошон үчүн азырынча сүйбөй эле коеюнчу деп чечтим. Бирок өткөндө айттыңар го, аябай сүйгүм келип атат депчи. Азыр чечтим ушинтип сүйбөй эле коеюн деп мен. Такыр сүйбөйм. Мен сүйдүрүп көргүлөчү бирди. Эмне кылыш керек? Сөзүнө туруш керек экен дагы. Эң негизгиси чечкиндүү болуш керек. Мындай, чечкиндүү болуш керек да, мындай. Өзүнүн сезимдерине ишеничтүү болуш керек, чечкиндүү болуш керек. Анан эң негизгиси билесизби, материалдык жагы деле өтө маанилүү эмес, бирок
мындай кичине жакшы жашаганды аракет кылып, мындай кандай десем, иштерман жигиттер болот го. Ошолорду көрүп алып эле сыктанып берем мен. Иштерман жигиттер жагат да мага. Үйдө жатып алып анан чачымды могул жака жап койган, кечинде клубка барып, "Оо" деп кайра эртең менен туруп алып дегендер. Эми сыртынан билинбейт да бир кандайлар. Сыртынан билинет эле. Сырт дароо эле билинеби? Ооба, билинет. Качан кайсада? Билип койсоңар. Сизди айтайбы да? Так, кел эми бир карап турайын. Мен айтып койсоңор. Сизди билем да. Ушундай. Эми көңүлдүн баркын билбеген, өмүрдүн баркын билбейт дейт го. Ошо менин көңүлүмдүн баркын билбеген жигиттерди сүйгүм келбей калды. Сүйдүңөр бирок. Сүйдүм, бирок сүйгүм келбей калды. Канчага сүйдүңөр? Көпкө сүйдүңөрбү? Жок, көпкө сүйгөн жокмун. Көпкө узаган жок. Бирок ушул нерсе мындай мени Айзаданы дагы бир чоңоюуга, дагы бир дүйнө таануума, дагы бир адамдарга болгон мамилемдин өзгөрүүсүнө көмөктөштү десем болот да. Жанагы Айзададан акылдуу сөз деп мындай Инстаграмдан көрүп каласыз го. Айзада акылдуу сөз деп элечи. Көрсө анын баары ушулардан чыгат окшойт да. Ооба, мен ушул акылдуу сөздөрдүчү мындай жан денемде эмне кайнап жатса ошол нерсени айтам да. Анан жөн эле актив үчүн айтып коеюн деп айтылган акылдуу сөздөр эмнегедир актив албайт. Лайк дагы жок болот, таң калыштым мындай. Жүрөктөн чыгып мен күйүп, жанып, эмнеге ушундайсыңар деп айтсам, анан жакшы актив кетет да. Жашаш керек экен да. Жашаш керек, баардык нерсени жашаш керек экен. Ахата. Айзада ачык айтайынбы? Менде мындай болду да. Айзада эмнеге ырдап алды деген болду да. Бул бала кезимде кыял болчу да. Аткарылбай калган кыял болчу. Анан ошол кыялды ишке ашырайын деп чечтим. Ырдадым, бирок ал нерсени уланткан жокмун. Ырдап көрдүм. Ырдаганда да өзүмдүн угармандарым жактыргандар болду. Бирок ал нерсе меники эмес экендигин түшүндүм. Анан уланткан жокмун. Ырчылар менен иштешип жүрөсүңөр да. Ооба. Канча жылдан бери эле. Анан алардын айткан сөздөрү бар го. Тиги билимдүү ырчы, бул тигиндей ырчы, бул мынтип эле ырдап койт, тигинтип эле ырдап койт деп анын баардыгын күндө эле угуп эле жашоодо көрүлүп жүрөсүңөр. Анан өзүңөр деле сын пикир айткан учурларыңар болгон болуш керек. Мисалы тигиндей ырдайт, бул мындай депчи. Жок, айтпайт. Эми бирөө айтпасаңар да өзүңөрдүн ичиңерде билесиңер да. Ким кандай экенчи. Анан Айзада жамгыр чыгып ырдап чыккандан кийин керек беле ушул нерсе. Мен ушинтип айттым. Мен ырдаган жаккан жокпу сизге. Мен Айзаданы мисалы ырчы катары элестете албайм го дейм. Көрө албайм го дейм. Ооба, ушундай адамдар көп болду, бирок бул менин бала кезимден кыялым болчу. Анан кыялымды аткарыш үчүн жасалган кадам болду деп билем. Анан эми мунун артынан мен тойго чыгайын, же болбосо акча табайын, ырчы болуп кетейин деген оюм болгон жок. Эмеспи? Болгону мен бул жака акча салдым, тескерисинче. Ырды сатып алдым, клевин тарттырдым, көйнөк алдым, макияж чачыма кетти. Мен чыгым болдум да, тапкан жокмун. Мага бул нерсенин кереги жок эле. Болгону ичимдеги Айзада качан ырдайсың деп кытыглай берди, анан ырдап койдум. Канчалык орундалат Айзада? Койгон пландар, кыялдар? Ой, Кудайга шүгүр. Билбейм, эң негизгиси элдин ичиндеги булганбас, эч кимге окшобос бир менин кадыр баркым, репутациям болуш керек деп ойлойм. Ошол нерсени таза кармагым келет. Буну менен жүргөндө, буну менен мынткенде деген сыяктуу сөздөрдөн алыс болгум келет. Анан кичине болсо дагы ошол элдин сүйүүсү, өзүмдүн аудиториям мыкты алып баруучу катары тааныган. Анан кичинекей аудиториям Айзада ырдабайсыңбы деген. Унча. Онча деп. Ушундай. Анан эми аял заттын чоң бактысы бул үй бүлө дейт. Бирок ошол эле баягы менин миссиям, ошол кызматым эле аткарылган жок. Бирок ушул учурга чейин кыялданган нерселердин бир 50% аткарылса керек. Эл оозунда элек жок тапкат го. Анан ар ким ар кандай сөздү айта берет да. Ооба. Айзада атасына машина бериптир, тигинтиптир, мынтиптир үй алыптыр десе, бул каяктан алып атат, бул кантип алып атат. Мунун демек тигиндейи бар, мындайы бар деген Тигиндейин деген айтып койсоңуз? Мунун демек демек берүүчүсү бар, мунун спонсору бар, муну деген бир бизнесмен бирөө карайт деген сыяктуу баягы айтыла берет экен го сөздөрчү. Ошого окшогон сөздөр эмне кылат Айзаданы? Мен эч нерсе кылбайт, анткени мен ал нерсени өзүм таап атам да. Мен билем да. Мен билем, Кудай билет, ата-энем билет. Анан ошондой барбы бизнесмендер мындай колдоочу? Мен азыр муктаж болуп атам. Урматтуу бизнесмендер. Мен ачык эле айтайынчы, мындай мен жактырып жүргөндөр барбы спонсор болгондор? Нус каналга келип спонсор болгочу.
Супер ТВ каналында буга чейин бир маек бергенсиңер да машина автоунааңар менен. Ошондогу айткан сөзүңөр укмуш эме ТикТокто, Инстаграмда кесирип кеткен бар да. Алганды бермеби бар дегенчи. Ооба. Алдыңбы бир жериңди беришиң керек деп. А мен сиздерге реклама берем. Билесизби эми кандай десем эми мырзалар бир жерди бардык жерден эле табат. Болгону анан демөөрчү керек, анан тигиндей мындай деген нерселерди билбейм. Мен ушул учурга чейин демөөрчү болом деген эркекти жолуктура элекмин. Сага демөөрчү болом, сени колдоп берейин, сага бул нерсени алып берейин деген эркекти жолуктура элекмин, эмеспи? Мен сизге ачыгын айтып атам мынакей. Ошондой эркек барбы бизде? Үй алып бере турган, автоунаа алып бере турган, сени бага турган эркек барбы негизи? Жок. Мага жолук элек да эмнегедир. Жолукса экен дегенде кыялдандыңар беле мындай. Ушундай бирөө деп. Мындай болгондо мен ушундай кыйналып кетип, мындай билесизби, мен азыр жаңы квартирамдын рассрочкасын төлөп атам да ай сайынчы. Анан 2-чи айында, 3-чү айында баягы заказдар жок болуп калды, той болбой калды, иш-чаралар азайып калды. Анан жетпей жатат да, бир $500 тегерегинде жетпей жатат. Анан ушундай мындай ызаланып үйдө отуруп ыйладым да менчи. Мен кыз кишимин го, мен эмнеге эле мынчалык эле мындай талпына берем, эмнеге эле жулуна берем. Мен деле элдин кыздарындай болуп эч жакта иштебей эле калып эле, бирок калып эле болуп эле ушундай бренд кийинип, ушундай үйдү алдырып, ушундай машина айдап жүрүшөт. Эмнеге мен ошентпейм деген бир учурум болгон эсимде. Анан кайра өзүмө келем дагы, Айзада, адал тамагың сага буйрсун, бул нерсе сага көп нерсени алып келет деп кайра эле баягы айылдык Айзада ойгонот дагы. Ушул сезимдерди өчүрүп кетет да. Бирок эми антип жашагандарга да мен каршы эмесмин. Азамат демек мырзаларды көндүрүп атат да. Көндүрүштө эле азап да. Көндүрүштө эле азап да. Мен мисалы колуман келбейт ал нерсе. Үйрөткөндөр болсо курсуна бармакмын. Кудай. Бар. Сөз жокпу? Сөз жок. Эгерде ушундай курс болбосо жазып койгула. Чын эле Айзада барат экен. Мен дагы бир чоң кыялдарым бар, чет мамлекетте окуп келүү, стажировка алуу дегендей. Ошон үчүн эмне боюнча окуп келүү? Журналистика боюнча, алып баруучулук боюнча. Биз эми Кыргызстандан тышкары деле мынтип секирсек башка жака чыгабыз го. Ушундай кишилер аябай жагат да Айзада. Бир жерде өзүнүн эле өлкөбүздө Кыргызстанда жогорку билимди алгандан кийин дипломду алып, ошо менен токтоп калбай эле дагы бир жака барып окугандар, дагы издене бергендер, дагы мындай бул китепти окуп койгом да эмес, анан кайра кайталап окуй бергендер деле мага ушунчалык алар жагымдуу көрүнүш да. Анан демек силерге деле жетишпейт экен да азыр билем. Ооба, мен соңку билимимди 1,5 жыл мурда ошол Россиядагы 1-чи каналдын окуусуна барып келгем. Ооба, анда билимим дагы да мага жетишсиз. Анан ойлойм, эмне үчүн мүмкүн эмес Европаны, башка мамлекеттердеги СМИлердин иштөө форматын көрүп келүү, иштеп келүү, англис тилин дагы жогорулатуу, англис тилинде алып баруу эмне үчүн мүмкүн эмес деген сыяктуу менде бир кээде мындай кыял кечмин да. Ошол кыялданып койгон кыялдарымды орундатайын. 1 жыл музыка каналында иштеп, анан буюрса дагы билим топтоп, анан кийин кайра бир жерге отура тургандай болуп калат. Жаштар азыр бир жерге отуруунун кажети деле жокпу дейм, иштеш керек. Көпчүлүгү эле Америкага кетип атат го. Айзада да барбы ошол кыял? Ой, мен бул кыялым эсиңиздеби? Мен мектепте жүргөндө 9-10-11 классымда Олимпиадага барчумун англис тилиненчи. Анан ошол Бред деген биздин досубуз бар болчу, кошуна айылда бизге атайын Talking Club'тан сүйлөгөндөн практика өтчү да. Анан атам машинасын айдап алып, кошуна айылга мени англисчемди практика кылыш үчүн алып барчу да. Ошондо менин кыялдарым бар болчу. My dream is USA, I want to live in USA деп мындай англисче сүйлөп, ушундай башкача кыялдар менен жүргөн кыз болчумун. Ал кыял бар, бирок эми мындай жашап калуу жок да, мисалы. Америкага барып жашап калып, ал жактан ошол жакта калып калуу деген максат жок. Менде бир кыялым Нью-Йорктун үстүнөн вертолет менен учуу. Анан жетип эле алсаңар, анан сиз учасыңар го дейм. Ооба, жетип эле алсаңар. Шуну айткан деп туруп. Түз эфирге чыгат башка. Анан ошол жактан билим алып келүү. Биз эми жумуштан эле көрөбүз да, такылдап эле жүргөнүн көрөбүз, тарсылап эле жүргөнүн көрөбүз. Мындай бирдем менен бир канча сүйлөмдү. Сүйүп калсамчы? Ушундай назикмин. Ушундай башым айланып калат. Менден өткөн назик кыз жок. Ооба, мен сүйдүрүш керек да. Канча жолу сүйүп көрдүңөр беле? Канча жолу?
билбейм, бир эле жолу сүйсөм керек, аябай катуу мындай. Башым айланып, жашоомон түңүлүп. Кудай, эмне болуп калат экен ошондо Айзадан сүрөттөп берилечи, эмне болуп калат экен? Ал Айзада ушунчалык мындай эме болуп калат. Өзүңөргө жактыбы да ошол Айзадачы? Жагат мага, аябай назик, мындай камкор болуп, тамак иштиңби, жедиңби деп, кээде үйдөн тамак жасап, контейнерге салып алып, ага алып барып, жумушунда болсо, жумушуна барып эмне кылып атасың деп жанында жүрүп, ээрчип, жөн эле жанында жүрө берем да, ушинтипчи. Жумуштарымды унутуп коюп, баарын унутуп коюп, маселемди унутуп коюп. Ошондой Айзадан сагынып кетем кээде. Мындай сүйгөндө ушунчалык бир башкача Айзада ойгонот. Азыр тете жакта уктап атат да. Кызганчаак бекен Айзада? Аябай. Эмнелерден мындай? Мен сүйүп калсам аябай кызганчаакмын. Мындай ал бүтүндөй мага гана тиешелүү адамдай кабыл алам. Эгоизм, Ооба. Эгоизмин. Эч кимге бергим келбейт. Ошол. Жакшы сапатпа, эгоисттик. Ой, жакшы эмес, анткени биз ушул нерседен көп мындай жабыр тартып калчубуз, көп мындай. Бирок кийинчерээк түшүндүм, кызганыч болуш керек экен, бирок чеги менен депчи. Бирок мен чегин билбей кетем, кызганып. Адамдардагы сапаттарды, анан өзүңдөгү баалуулуктар өзгөрөт экен. Мисалы аларга койгон көз карашың дегендей, буга чейин мисалы канчалык досум көп болсо ошончо жакшы го деп ойлочумун да. Азыр саналуу гана досторум бар. Аларга арманымды, сырымды, чырымды, ырымды дагы айта алам да. Арман барбы? Айзадада арман барбы? Колкой арман деп айтып идим бе? Менде арман жок да, ойсо арман бар, албетте, бар да. Армансыз адам болбойт го. Тирүүлүктүн өзү арман да, туурабы? Тирүүлүктүн өзү арман. Мен ушул нерсени армандап калам. Учурунда мен кичине карьера үчүн ушул кесипти тандаганым үчүн көп жакшы адамдардан баш тартып койгом да. Ошол нерсени кээде армандап коем, ошондо баш тартпаганда мүмкүн башкача жашоо болот беле депчи. Башкача кандай ал? Башкача деген кандай? Эми мүмкүн үй бүлөлүү болмокмун депчи. Алгачкы тапкан кирешиңиз канча болду? Бул эмне кызматта, алып баруучулуктабы? Эң алгачкы чет элдеби, каякта жүргөндө? Тапкан кирешим. Же студент кезде? Сиз официант болушту. Мен идиш жууп да иштегем. Бир учурда азыр ал кафе жок болуп калды, жакында эле алынды. Батуми деп койсоң. Жок, башка. Ошол жерде идиш жуучумун. Анан идиш жууганга 500 сом берчи. Анан пол жууган эже жумуштан кетип калып, ал да 500 сом алчу да. Анан мен убактылуу бир айчалыкпы идишти жууп коем. Кайра мага таштап коюшат. Ошол учурда барып полду жууп келет элем. Анан кайра келип идишти жуат элем. Ошондо түндөсү 1000 сом тапчумун да. Эң алгачкы акчам ошол кафеден алган акча. Бирок мен үйдөгүлөрүмө айтпачумун эмнегедир ошол жакта иштегенимдичи. Мен официант болуп иштейм деп эле айтып койчумун. Бирок идиш жууп анан пол жууганымды айтпачумун, анткени үйдөгүлөр урушат эле да, сага эмне жетишпей атат, биз айылдан коюбузду, малыбызды сатып болсо да беребиз депчи. А мен мындай өзүм таап, өзүм иштедим деп айткым келчү да. Болду эле Айзада жамгыр чийип атам мисалы. Ушинтип окутабам. Мен 3 жыл мурда окутам деп аракет кылгам. Ошондо түшүнгөм. Элдер азыр билим алганга эмес, кийим алганга ыңгайлаштырып калган экен. Көпчүлүгүчү мисалы бул кофтаны өзүнө 3000 сомго алса, өзүн жемелебейт, аны кийип алат да үстүнөчү. А билимди деген 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап алат да. Анан айына 5000 сом болсо, ой, кымбат деген учурлар көп болгон. Анан сенин билимиңди баалабаган адамга билимди сатпай эле коюш керек деп ойлойм. Мен да аракет кылгам, үйрөтөм, мен дагы силерди кыйын сүйлөтөм, кыйын эл алдында эркин сүйлөтөм деп аракет кылгам, бирок мен азыр ага даяр эмесмин деп ойлойм. Менин өзүмдүн билбегенимден билбегеним көп. Билгеним 1.9 болсо, билбегеним 99 да. Ошон үчүн азыр андай курс ачып иштетүү оюмда жок. Бирок иштеткендерге мен там берем. Ийгилик. Ооба, ага дагы эрк керек да. Эрк керек. Өзүн жеңиш керек. Ооба. Президенттин астында иш чара алып барган кандай сүрдүү болду эле? Кайсы президент эле алышты? Мен буга чейинки президентте дагы алып барганмын. Азыркы учурдагы президентке де мен азыр президент боло элегинде биздин ушул атайын чогулуш болгон. Ошол чогулушта бетме бет туруп иш чара алып баргам.
анда расмий эмес президентибиз болчу. Анан кийин расмий болгондо дагы алып бардым. Бирок президент деген аты эле болбосо, ал деле биздей адам да. Мен ошол нерсени эсиме салам ар дайым. Айзада, сен толкунданам албетте. Анткени канчалаган өлкөнүн президенттери учурунда, мисалы, Казакстанда, Кыргызстандын маданият күндөрү болгондо Казакстандын президенти келген, Кыргызстандын президенти келген, башка коңшу мамлекеттердин 5тен ашык президент келип отурган концертти алып баргам. Анан Кыргызстандан бир мен эле алып баруучу. Калганы казак, бирөөсү орус болуп алып барганбыз да. Ошондо мен өзүмдүн тилимди азыр мен айтканда менин президентим артында отурган өлкө сыймыктаныш керек деп мен өзүм ушундай мойнумду көтөрүп чыктым. Өзүм ичимен эстеп турам, Айзада, осанканы кармайбыз. Ашырып жибербе деп. Осанканы кармашың керек, күлүп турушуң керек. Анан сөздү туура айтышың керек. Ошондой аябай толкундангам, бирок башында саламатсыздарбы, урматтуу кеченин коноктору деп айтып алгандан кийин анан сен толкундооң кетет да. Мындай. Кет бана сен кадимкидей моминтип туруп, намысты колго бекем кармап туруп, анан айта турган сөзүңдү айтып каласың. Эң негизгиси баягы эстеш керек. Ал адам деле биздей эле адам, болгону президент деген. Жок, эми сүрдө болду да, о, биздей эле адам. Өзүңөр айткандай эле мындай учурашып алгандан кийин эле бүттү, ал сезим жок. Ушул иш-чараны алып барасың деп 15 күн мурун, 1 ай мурун айтылат да. Айтылгандагы ошондогу Айзаданын даярдыгы алгачкы жолу президенттин астына чыгып аткандагы. Ой, анда мен макияжга 2 саат отургам, чачыма 2 саат отургам, күйөөгө тийгендей. Көйнөгүмдү ушунчалык баягы даярдагам, мындай президент катышса, ал жерде сен деген ачык кий беришиң керек, сен ошонун өзүнүн регламенти бар дегендей протокол карайт сейдичи. Анан эсимде көйнөктөрүмө чейин даярдап алып, 1 саат эрте келип, болбосо баягы эле айтып жүргөн сөздөр, ошол сөздөр мээңен учуп кетет да, шу деп кайра кайталайсың. Анан Кыргыз Республикасынын президенти деп айтканда жакта басып келатат да. Басып келатканда эле сен азыр бир астан кийин чыгасың да сахнага, жүрөктөрүм өтөт да. Анан ичиңен келме келтиресиң, келтирип туруп, Айзада сенин колуңан келет дейсиң, ичиңен өзүң менен өзүң сүйлөшүп атасың, биякта дагы бир Айзада бар, сыртта дагы бир Айзада бар. Анан ошентип жөнөп кетесиң. Сонун алып барасыңар, жарашат. Азыркы учурда ушунчалык такшалып калдыңар. Артыңардан сизди от элем, сизден үйрөнөт элем деген бир канча кыздар бар болуш керек. Жазгандар, чалгандар. Бар, бирок мен ошол нерседен кээде мындай уялып дагы кетем. Менденби деппи? Менденби депчи. Анан бирок ал учур келет болуш керек. Мен ойлой берем да, мынтип Айзада бир 2-3 баланы төрөп алып, анан мындай эфирге кичине жарамдуу болбойчу, мындай эми мен деле 90-60-90 эме белим ичке жонуйот дегендей, бетиме кырыш түшөт дегендей. Ошол маалда Айзада баягы өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт болуш керек депчи. Азыр жаш учурунда, телевиденияга керек учурунда мен телевиденияга иштеп өзүмдүн болгон күчүмдү берип алсам, андан соң отуруп алып бир жерде мен тажрыйбам менен бөлүшчү убакыт келет. Азыр Айзада бара алындабы же дагы келе элекпи? Жок, жете элек. Жете элекпи? Жок, дагы да тапталып атат деп ойлойм. Жанагы гүлүк аттар бар го. Тапталып ийине дагы да болсо чыркап келатат да. Дагы да келатат. Баралына келген Айзада такыр башкача болот. Жок дегенде 3 тилде алып барып жаштарга айтып берчү тажрыйбасы болот. Жаштарга айтып берчү үй бүлөлүк тажрыйбасы болот. Жумуштук тажрыйбасы болот. Анан баалуулуктарым да өзгөрүп, мүмкүн бир президенттин жубайы болуп калат. Анткени эми президент кылыш деген айымдын колунда да. Мага үйлөнгөн жигит сөз президент болот. Браво. Каяктан жаралат ушундай күчтүү айымдар Президент болсо деле ушу болот да, туурабы? Бир канча балдар менен алып барып каласыңар го? Иш-чаралардычы. Анан ыңгайлуусу бар, ыңгайсызы бар. Болуш керек. Болот. Бирок мен бир эле кесиптешим менен алып бара албайм. Ошол ким ошол? Мен аябай кызык болду. Эмне болгон бала ал я? Ал кесиптешим кыз киши менен иштешип атканда сөз талаша берет. Анан мындай бир иш-чарада ушинтип экөөбүз той алып барып жаткан учурда мен бул жер кандай болот деп мен сурасам, мындай эле да деп мынтип опкол мага монтип жооп берип коет. Анан могул жерде мынтип алып барып кое алат сен бул жерде сен кереги жоксуң, мен өзүм эле оюн уюштуруп коем деп
ошондон кийин анан мен ошол алып баруучу жигит менен такыр мага буйрутма түшсө дагы алып барбайм деп өзүмө сөз бергем. Бирок Кудайдын планы башка экен. Экинчи ирет дагы бир жерден жолуктуруп койгон экөөбүздү кокусунан. Мен сурап атып, ким менин жанымда алып барчу, ким десем жанымда эч ким болбойт деген, барсам ошол экен. Анан эч нерсе болбогондой эле мен да сахнага күлүп чыктым да, Гайзада сен азаматсың, сүйлөйсүң, баары жакшы деп туруп анан. Ал деле билеби ушул силердин ушундай жаман көрүп атканыңарды? Ооба, билет ал нерсени ошол жана той уюштуруп жатканда мен уюштуруучулар мен ыйлап кеткенимди көргөн. Мен айткам ошол уюштуруучуга мен экинчи алып барбайм, мен жан дүйнөм аябай жаман болду, мен бунун акчасын же болбосо тамагын талашып алгандай мамиле жасадым ага. Мен жөн эле турдум да, алып барбайчы. Мен сүйлөбөй эле турдум жөн элечи мен. Жөн эле сулуу статуэтка болуп туруп бердим. Анан аягында аябай чыдай албайм да, көзүм жашылданып, анан ошол уюштуруучуга айткам, анан бирок уюштуруучу айткан болсо керек деп ойлойм. Жакпаган, жаман көргөн нерсе силердин кесибиңердеги? Бут тосуулар, ыралбастыктар, кээ бирлер ойлошот, мен бул жерден бул иш чарага бутун тосуп койсом, кислородун кысып койсом болду, бунун жашоосу болбой калат дегендей кыска ой жүгүртүү болот окшойт. Ошондой нерселер мени кичине капалантат, кайгыртат, бирок мен өзүм мындай бийик кылып ар дайым алардан мен күнөөлүү болсом да кечирим сурап койгон адатым бар. Эмне үчүн кечирим сурап атканын билбейм, бирок кечирип коюңуздар деп кечирим сурай берем мен. Астыдагы конкреттүү план? Мага чоң азыр жоопкерчилик мойнумда турат, ушул жоопкерчиликти мындай эч кимди уят кылбай, жүрөгүмдү так калтырбай дегендей бир финишине жеткиришим керек. Андан кийин эми жашоону, жеке жашоону пландаган болбойт экен да. Эмнеге? Мен жеке жашоону пландасам, анда мен азыр сүйүп калайынчы демекмин да. Анан буюрса пландалган инсан жолукса, анан үй бүлө деген нерсе калат окшойт, эң башкысы. Анан дагы биз ашуулар, бийиктиктер көп. Эң негизгиси азыр ушул музыка телеканалы менен болгон менин келишимимди ийгиликтүү жыйынтыктап алышым керек. Өзүңөргө баа берет экенсиңер, мен бара алма келе элекмин депчи. Бирок көпчүлүк үчүн эле суктанган айзатасыңар. Сөзүңөр так, кээңер так, айта турган оюңар так. Айтчу сөзү бар, айтчу ою бар айзатасыңар. Азыркы учурда атыңар булганбасын. Ийгиликтүү болсун жумушуңар. Маегибизди баштан аягына чейин көрүп чыккан болсоңуз, анда сөздөр биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол учурда жөн гана көрүп кетпестен комментарий бөлүгүнө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди биздин бүгүнкү коногубуз үчүн дагы жазып кетсеңиз, биз кубанычтуу болобуз. Кайрадан кийинки бөлүмдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.